Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, күйөрмандар. Бүгүн 29 май 2022 жыл. Эфирде Билерман Ордо теле оюн жазгы серияларынын финалдык туру. Сиздерге каршы Сагын Мамановдун командасы студиябызда турат. Бул команда жазгы сериялардан жападан жалгыз финалга чыккан команда болуп эсептелет. Анда эмесе команданы Ордого чакырууну мен баштаймын. Демек, бүгүн Данияр Исаев финалдык оюнга келген команда мүчөсү, студент, информатик кесибин аркалап окуп жатат. Залкар Юсупали уулу кесип боюнча физик команда мүчөсү. Дастан Момунов дарыгер кесибин аяктаган. Учурда жеке ишкерикпен алектенет. Кутман Жаныбек уулу кесип боюнча теолог, учурда музейде кызматкер болуп иштейт. Илгиз Шамырзаев мыкты мугалим, мыкты билерман, филолог жана капитан Сагынбек Маманов тарыхчы. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн финалдык оюнга чакырылган. Сагын мырза, ассаламу алейкум дагы бир жолу. Мына көптөн күткөн күн, жазгы сериялардын эң акыркы оюну бүгүн май айында аяктап баратат. Команда оюнга даярбы, маанайыңыздар кандай? Алгач эки ооз сөздөн баштайлык. Биринчиден саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, жалпы телекөрүүчүлөр. Буйруса биздин даярдыгыбыз өтө жакшы. Команда менен болушунча биз даярдандык. Албетте, телекөрүүчүлөргө айрыкча ушу команда үчүн, клуб үчүн мыкты оюн көрсөткөн аракет кылабыз. Өзгөчө мыкты телекөрүүчүлөргө дагы ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Командага чоң рахмат. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз оюнду баштадык. Бизге жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, уюлдук телефонуңуздарды алып, же калем дептерди алып, биздин даректерди жазып алууга шашылыңыздар. Ош шаар Ленин көчөсү 330, Билерман Ордого деп кат аркылуу почтадан суроо жөнөтсөңүздөр болот. Facebook'та Билерман Ордо баракчабызга катталыңыздар жана суроо калтырыңыздар. Билерман чеки TV күчүкчө mail чеки туру биздин электрондук дарек. Жана Билерман астыңкы сызыкча Ордо биздин Инстаграмдагы баракчабыз, катталыңыздар жана суроо калтырыңыздар. YouTube'да биздин Билерман Ордо деген оюндарыбызды көрсөңүздөр болот. Барбол компаниясына ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле актив дизайнга дагы ыраазылык. Жарнак борбору, ошондой эле Aurolux массаж академиясы. Ошондой эле бүгүн ушул финалдык оюнга Panda Food деген тест татым кафеси ушул командага ийгилик каалап, өзүнүн бир аз сыйлыгын жөнөткөн экен. Panda Food тест татым тамактануучу жайга биз ийгиликтерди каалайбыз. Жана ошондой эле тест татым бар. Ош шаарында Samsa Land деген тест татым ушул командага финалдан кийин акысыз тамактан уюштуруп берет экен. Ал кафетерийдин дагы жетекчисине биз ыраазычылыкты айтабыз. Анда биз оюнду баштадык, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эсеп болсо 0-0. Биринчи раунд. Универсал тамашабы командасы буга чейин биз атайын эксклюзив оюн үчүн чакырганбыз. Балким кийинки оюн No Name командасы келиши мүмкүн. Командадан бизге сунуш түштү. Анткени ал командадагы аябай интеллектуалдык оюндарга кызыгып жүргөн команда. Кайрат Абсатаров Сузак районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, 2021 жылдын сентябрь айынын аягында Түштүк Кореяда таң каларлык бир окуя болгон. Себеби 86 50 40 06 номерин ээсине
миңдеген адамдардан чалуулар келген, телефон чалуулар. Чалган адамдардын басымдуу бөлүгүнүн максаттары төмөнкүдөй болгон. Номердин иштөөсүн текшерүү, бул чындыгында эле иштеп жаткан номерби же фейк номерби? Номер ээси менен тамашалашуу жана чоң байлыкка ээ болуу дагы кийинки максаты. Урматтуу билермандар, сиздер 8650-4006 номерине чалган алгачкы адамдын ысымын таап беришиңиздер керек. Бул эмне болгон будуңчаң? Кетти минута. 2020 номер иштөө текшерүү, ошо жакында эле чыккан тасма бир белгилүүгө жеткен ооба. Номер иштөө текшерүү, бир байлыкка ээ болуу деди, ооба, ошол эле болсо керек. Биринчи адамды тапкыла деди, ошол номерге чалган биринчи адамды тапкыла деди. Эң биринчи адам. Балким режиссер, ошол тасманын режиссеру. Президент чалышы мүмкүн, режиссер, өзүнүн президент болуп калсачы. Тагы болбой калат, а? Netflix чыгарып атса муну. Жөн бул бир үстүртөн эле көргөн жанагы эле. Цифраларды карап. Негизи ошол тасмада ким чалат негизи? Тасмада ким чалат буга? Ошол эле биринчи жанагы деген. Корея бар анан ал жерде. Жанагы ким эле акырында байлыкка ээ болгон карман чалат. Ошол негизги карман чалат да баягы. Башында баягы визитканы берет да. Ошо визиткага чалышат, а? Визиткага чалат да, биринчи чалат. Ошондо жана түндө чалат го. Ким эле карман аты? Ликон беле, Ликимби? Сагын мырза, Ликимби. ким жооп берет? Илгиз Шамырзаев жооп берет алгачкы суроога. Илгиз мырза. Урматтуу алып баруучу, бизде жакын акыркы эле жылдарда бул кальмар оюндары деген кино аябай белгилүү. Мына ошол оюнда атайын визитканын жардамында адамдарды өмүрүн кооптуу абалга коюп, бир чоң байлык утуп алуу мүмкүнчүлүгүн берген бир оюн бар. Балким ошол оюнда башкы каарманды эске ала турган болсок, атын так эстей албай жатабыз. Балким бир 3 аттан турчу, Сун Ликинби ушундай болчу. Жооп кабыл алынат. Демек сиз ошол Кальмар сериалындагы баш каармандын атын айтып атасыз. Эми ошол тасмага негизделе турган болсок, биринчи чалган кадр ошол башкы каарманга тиешелүү болуп калат, ооба. Түшүнүктүү. Урматтуу команда телегөрүүчүлөр, мен туура жоопту айтамын. Маселе режиссер Хван Дон Хёк тарткан Кальмар оюну тууралуу болуп жатат. Тасманын биринчи бөлүгүндө бейтааныш адам Сон Ки Хун, Илгиз мырза тагыраагы, Сон Ки Хунга жогорудагы номер жазган визит картасын берет. Бирок ал номер жашоодо кайсы бир адамдын телефон номерине туура келип калган, башка эле адамдын номерине. Негизинен жооңуз туура, 1-0. Эсеп 1-0. Бул телесериал, мен ачыгын айтайын, мен бул телесериалдын көрөрман эмесмин. Бирок аябай популярдуу болду деп уктум. Экинчи раунд. Сиз бул сериалга көрөрман болдуңузбу же жокпу? Кандай дейсиз, урматтуу Бул сериалдын көрөрманы болдуңузбу же жокпу? Негизи интеллектуалдык чөйрөдө жүргөн адам катары, урматтуу алып баруучу, бизде Баш бактыңар. Баш багышка туура келет. Себеби кайсы бир учурларда албетте бир мультфильм жөнөкөй эле мультфильм жөнүндө да суроо түшүп калган учурлар болот. Андыктан мен баягы үстүртөн болсо да мындай тездетилген вариантта көрүп чыккам. Сиздерге каршы Абдували Тучиев Чүй облусунан суроо берет. Мен суроону окуйм. Советтик баскетболдун болочок жылдызы Уайс Мажидович Актаев деген баскетболчу болгон. Сиздер билесиздерби бул баскетболчуну? Техникумда окуп жүргөн мезгилинде спорттун дагы бир командалык түрү менен бул Уайс Актаев алектенген. Мен сиздерге азыр Уайс Актаевдин сүрөтүн коеюн. Ачыгын айтайын, бул бой дүйнөдөгү эң сейрек кездешүүчү узун бойлордон деп эсептейм мен. Кызыгы, ал командадагы башка оюнчуларга салыштырмалуу эң аз энергия короткон. Эң аз энергия. Сиздерге суроо. Спорттун кайсы түрү менен бул алектенген?
Кетти минута. Бою аябагандай узун болсо. Волейболда турганда, же волейболда турган. Футбол эмес. Волейболда эле өткөрбөй тура берген да. Футболчу болсо, дарбазачы. Узун болсо. Дарбазачынын энеге. Демек топко байланыштуу спорттон издешибиз керек. Бой узун болуп тура берген. Багаттар болушу мүмкүн. Жок, бараттарда кайра узун болуп топко кайрачы мондай. Бул дагы командалык ойын боло эле. Волейбол жакыныраак сеткада тура алып өткөрбөй тура берген да. Командада бирок сынак болот да. Башканычы? Топко байланыштуудан издегилечи. Волейболда алмашат да. Волейбол бар. Футболда алмашпайт. Бой узун болгон үчүн жана турган да. Тагын. Бирок футболда ал энергия сарптабай атабыз деле бир орунда турат ал. Тагын. Дарбазачынын замининде алмашкусу Дарбазачы да бир энергия кетет. Не болушу мүмкүн да? Так, Топко байланыштуу. эсептейли. Баскетбол, волейбол, командалык оюн аз энергия. Футболдо башканы издейбиз да. Тагын башка? Ошол эле жакыныраак го. Хоккейде дарбазачы бар. Футбол, хоккей. Хоккейден бир канча энергия кетет да. Ошо туруп эле бою аябай узун экен да жигиттер бул. Сагын мырза. Командадан өзүн жооп берүүнү аракет кылайын. Түрдүү варианттар чыгып жатат. Бирөөнө тиле каршы токтолгон жокпуз. Бирок тобокел биз ойлойбуз, бул өтө бою узун болуп атат. Анан волейбол оюнунда ошол көбүрөөк душманынын же болбосо каршылашын топторун өткөрбөй, мындай айтканда сеткада турган да. Демек сиз муну волейбол ойногондо эсептейсиз. Болушу мүмкүн. Аз энергия жумшаган. Колдор узун, бою да узун, душман каршылаштарын топторун өткөрбөйгөн аракет кылган. Көбүрөөк ошол жерде туруп калган. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Семете мырза, сиз кайсы түр менен алектенген деп ойлойсуз? Урматтуу алып баруучу, бул суроонун жообун биз регби же гандбол деп ойлоп атам. Энергия ошондо аз сарпталабы гандболдо? Чуркайт го? Колу узун, бою узун адам колу да узун болот да. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбузча бул суу полосу деп коет го, сууда дарбаза болот. Ал сүзүп деле отурбайт, ошол бою узун болгондугу үчүн тоскон ыңгайлуу болгон да. Суу полосу. Туура жооп. Анын боюнун узундугу 2,36 болгондуктан ал башка оюнчулар сыяктуу сууда сүзбөй кеңири басып жүргөн. Бул суу полосу оюну болчу, урматтуу команда. Эсеп 1-1. Телекөрүүчүлөр тарапка бул раунд. Сиздер айттым го, баскетбол волейболго бир аз өөнүрөөк келген спорттун түрү. Энергия бирок сууда аябай көп кетет чындыгында. Ошон үчүн энергия азыраак сарпталган деп койдук. Эсеп 1-1. Оюн болсо улантылат. Бүгүн финал, урматтуу телекөрүүчүлөр, жана 3-чү раундга биз старт беребиз. 3-чү раунд. Сабира Арынова балыкчы шаарынан силерге каршы суроо берет. Америкалык баңгизатка каршы күрөшүү уюмдарынын бири мектеп окуучулары үчүн баңгизаттарды колдонууга каршыбыз, баңгизаттарды колдонууга баарыбыз каршыбыз деген жазуусу бар калемдерди даярдашып, атайын аны бардык өспүрүмдөргө таратышкан мектепте. Бирок арадан көп убакыт өтпөй, уюмдун кызматкерлери ал калемдерди тезинен жыйнап алып, анын ордуна калемдердин экинчи башка бир тобун чыгарууга буйрутма беришкен. Сиздерге суроо: кайрадан даярдалып жаткан калемдердин айырмасы эмнеде болгон? Эмне үчүн алар биринчи калемди жыйнап алышты? Кетти минута. Каршыбыз дебей тынчтык. Бул бир уран болуп атат да, ошол күрөшүү болуп атат ооба. Биз кайгадан жардам алып койдук. Ким толук жазып калды жигиттер? Биз баңгизатка каршыбыз. Жаштар болуп атат. Буларга билим үчүн же тынчтык үчүн, ден соолук үчүн дегендерби? Ошол баңгизат каршыбыз. айтылган сайын олар калемибиз бар балдар. Калемге жазылган биз баңгизатка каршыбыз. Кайра күчөт атат бул нерсе. жаштар үчүн биз сөз Бул берилет. Калемде жазылып окчу эмнеде жазылган адамдар деген жазып турса, демек каршыбыз. Мына менин калемде бар мына сүрөт тартып атам, мен жазып атам. Өзгөрткөндө тынчтык окуу үчүн же бир баңгизатка каршы билимге мурда цитатаны өзгөрткөнбү же ручкага өзгөртүп башка өзгөртүүлөр жазган да. Дагы экинчи жол эмне жазышым кайра жыйнап алып, тарап берди, кайра жыйнап алып. Окуу үчүн деп Же балким
балким сынып калганбы баягы. Сездин майнысы кетип калган да. Англисинде жазылганда мүмкүн башка маани берип казак Эми калем бул эмне жыгачта балким сынып калган бир жери, балким бир суу тийсе же өчүп кеткендир. Кийин кайра жыналганга дал келген. Жакшы вариант, баягы жазганда өчүп кеткен. ошол эле сөздү тескери кылган эмеспи? Башка башынан баштап. Сагын мырза, Жакшы вариант. убакыт аяктады. Урматтуу алып баруучу, команда атынан Дастан Момунов жооп берет. Дастан Момунов. Урматтуу алып баруучу, бүгүн бул карамнашта улам уштайт жана Баңгизатка каршыбыз деген жазуунун немелери өчүп кетет дагы уштаган сайын. Ал жерде бир нерсеге каршыбыз, биз каршыбыз деген эле сөздөр калышы мүмкүн. Ошон үчүн ал жердеги жазууну өзгөртүшкөн. Баңгизаттарды колдонууга баарыбыз каршыбыз деген чакырык болот да. Ооба. Баарыбыз каршыбыз дегенде Баңгизатты улам уштап барганда уже жетип калат дагы баягы жазууга. Баңгизат өчүп калып, колдонууга каршыбыз деген нерсе калышы мүмкүн да ал жерде жазуу. Ошол мезгилде баягы окуучуларга кандайдыр бир чакырык кайра башкача тескери жагына иштеши мүмкүн да. Ошол себептен бул сөздөрдү немесин өзгөртүшкөн. Жооп кабыл алынат. Же ручканын немесин өзгөрткөн болушу. Туура жооп. Аларды уюмдун биринчи калемдерди жыйнап алган себеби калемдеги тексттердин сөздөрүнүн ордун алмаштырышкан. Анткени баарыбыз каршыбыз баңгизаттарды колдонууга деген, мисалы үчүн баңгизаттарды колдонууга баарыбыз каршыбыз деген сөз турса, окуучулар калемди улам учтаган сайын анын көлөмү кичирейип барып, баңгизатты колдон деген сөз чыгып калган калемдерденчи, баягы каршыбыз деген өчүп кетип атпайбы улам учтаган сайын. Демек булар ойлогондо бул жерде бир каталык бар экен деп туруп, башкача түрүн ойлоп чыгарышка мажбур болушкан. Жооп туура. Жооп туура. 2-1 эсеп. Калемди учта отуруп баңгизатты колдон деген сөз келип тескери жыйынтык берип коюшу күтүлүп, анан алар алмаштырышкан. Oyun улантылат. Бүгүн финал, 4-чү раунд. 4-чү раунд. Эралы Эгембердиев Өзгөн районунан силерге каршы суроо берет. Негизи азыркы калем боюнча суроо пайдалуу, башка бир пайдалуу жактарын иштеп чыгып, биздин окуучуларга дагы колдонсо болгуда экен деп атам. Анткени калемге эмне деп жазса болот Илгиз мырза? Мыктуу окуучу бол, Бол деген сөз учталып кетсе деле мыктуу окуучу деп тура берет. Туура? Окуучу, мугалимди сыйла, Мугалимди сыйла. Окурман бол деп. Мугалимди сыйла, сөзүн ук, айтканын эки кылба дегенде дагы улам сөз айкаштар азайган сайын деле мааниси туура боло берет негизи. Мугалим менен урушпа деген сөз бирок коркунучтуураак, Бул па деген сөз учталып кетсе, мугалим менен уруш деген сөз чыгып калат. Кээ бир окуучулар бар да, өчүргүчүн тиштеп жулуп алып, артынан баштап учтай баштайт. Эрал Эгембердиевдин суроосун окуйм. 2006-жылы болуп өткөн 15-ci Жайкы Азия оюндары 1 декабрдан 15 декабрга чейинки аралыкта Дохада өткөн. Бул оюнга жалпы спорттун 39 түрү боюнча 9520 спортчу катышкан. Кызыгы, спорттун бул түрү боюнча кыз-келиндер арасындагы мелдешке катышуу үчүн бир гана мусулман өлкөсү өзүнүн командасын чыгарган. Бир гана мусулман өлкөсү, бир спорттун түрү боюнча. Анын натыйжасында Лондон Олимпиадасынын эрежелерине бир аз өзгөртүүлөр да киргизилген. Урматтуу билермандар, спорттун кайсы түрү боюнча аялдар арасында бир гана команда кирип жатат? Бул кайсы түр? Кетти минута.
Жайкы олимпиадалардан жайкы олимпиадаларда эмне бар? Бир 10 канча оюн болсо керек? 18 болсо. Мекарда өтүп атабыз. Жайкы Волейбол бар. Жок, жайкы деди го. Волейбол керек. Демек, бир эле мусулман өлкөсүнүн кыз келиндери катышкан болсо, бул демек хиджабка маани берилип атат. динге карама-каршы келген спортта мындай Ачык ачык кийимдер менен ойнойт мисалы. Бул жеңил атлетика эмес анда. Жеңил атлетика эмес. Бул курама командалык ойын, командалык ойын. Атлетика да эмес, булчу. Башка ойын болушу мүмкүн. Бул жерде Ошол нерсенен кийинки олимпиадага мусулман өлкөсүнөн бири гана келип атат. Мусулмандарга ыраазычылык. Алар бирок жамнат. Динге каршы келип турат. Суучулдар анысы деле катышпаса керек ал жердечи. Ал эрежеси бар. Командалык кайсы оюндар бар? Волейбол. Жок, волейболдо деле мындай футболкаларын кийип ойношот. Хиджаб кийип ойношот, футбол деле ойношот. Волейболдо команда менен ойношот. Кайсыга токтолсок жакшы? Командалык. Жок, баскетбол. Сүзүү. Баскетбол. Жок, сүзүүдө анысы деле мындай. Жолдук салынып келе турган кылып эрежегибиз коюлду. Ошондо кайсы ойын? Командалык кайсы? Сагын мырза, Биз ала албайбыз да. кайсы спорттун түрү болушу мүмкүн? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Данияр Исаев аракет кылып жооп берет. Данияр Исаев. Урматтуу алып баруучу, демек бул спорт түрүнө көпчүлүгү өлкөлөр баш тартып аткан болсо, демек бул ачык кийин ойной турган спорт түрү болушу мүмкүн. Биздин жооп пляж волейболу болушу мүмкүн. Пляж волейболу. Жооп кабыл алынат. Жайкы олимпиада, жайкы Азия оюндары. Назарды эмне үчүн пляж волейболун тандап алдыңыз, Данияр мырза? Анткени көбүнчө өзү айтып турган эле жайкы кумда ойношот, анан бир аз ачык түрдө ойношот спортчуларчы. Мүмкүн ушуга басым жасадык. Туура жооп. Бул спорттун түрү кум үстүндө ойноочу волейбол. Жооп туура. Анткени бул спорттун эрежесине ылайык катышуучу кыз келиндер мындай жеңил кийимчен ойношу керек. Ич кийимчен деп айтылып жүрөт. Анткени бул спорттун түрү айрым өлкөлөрдө сын пикирлерге да кабыл келет. Ал эми мусулман кыз келиндерге мындай абалда жүрүүгө тыюу салынат. Ошондон үчүн алар өздөрүнө тиешелүү кийимдер кийип ойношко туура келген. 3-1 эсеп, жооп туура. 3-1. 5-чи раундга биз старт беребиз. 5-чи раунд. Спорт маселесинде ушу Азия оюндарында чындын өзгөрүүлөр көп. Мирбек Жусупов Алай районунан сизге каршы суроо берет. Пайгамбарыбыз Мединага көчүүгө уруксат берилгенде, бул хижрат Меккеде Мединага. Пайгамбарыбызга ошол түнү күндө жатып жүргөн төшөгүнө жатпашын өзүнүн үйүндөгү бутпарастардын пайгамбарды өлтүрүү үчүн даярдалган пландарын Жабраил периште билдирет. Бул китепте өмүр баянында келет. Ошондо пайгамбарыбыз өз төшөгүнө Азирети Алини жаткырат. Сиздерге суроо. Эмне үчүн пайгамбарыбыз Азирети Алини өз ордуна жаткырды? Ал кабарды билсе дагы. Коркту же кандай кеттими? Өтө сезимтал. Тагында эмне ишенгени бир окуя болгон да, эмне үчүн ошол тандалып алган да? Ой, тандалган, ал мындай эмес беле, ошол мисалы муну пайгамбарыбызды өлтүрөбүз деген адамдар ошол Азирет Алиге карата болгон мындай сый-урмат мамилеси башкача деңгээлде болгон да. Булар билбей калат да. Ал Жок, билбей калганда дагы ал жерге каалаган адамды жаткырууга болбойт дейт. Эң ишенген дайым жок, дайым жанында жүргөн ошон үчүн да. Каалаган эле адамды жаткырып койбойт дейт. Ал жерге именно ошо Азирет Алини жаткырат. Эмне үчүн дегенде ал жерде жооп болот. Ишен жанында жүргөн дайым саткан эмес, мындай ишенген. Биринчи динге киргендерден бири болуп ошол киргенде ошол калгандан баары жигат кылган үчүн ордуна башка бирөө болгондо деле баягы душман алданганын эсебинен аны өлтүрүп коюуга толук укугу бар болчу да. Алини көрүп тааныганбы же бир белгиси болгонбу? Азирет Алиге карата болгон мамиле башкача болгон да. Мисалы баягы кол салган душмандын Азирет Алиге болгон мамилеси жаштык эмес башка болгон. Бул жаш болуп дайым жүргөн да, эң биринчи. Жаш болсо деле аны жаш деп эле жаткырып салмак беле. Сагын мырза. Жабраил периште кабарды берди. Түндө келет өлтүргөн деди. Пайгамбарыбыз Азирет Алини жаткызды. Эмне пайгамбарыбыз кайсы бир деңгээлде корктубу? Же эмне сыр бар бул жерде, Сагын мырза?
Азирети Алиге деле айтпай койсо болмок. Жатпа депчи. Бирок жаткызды. Ким жооп берет, Сагым мырза? Бул өзүм жооп берем. Учкун болду. Сагым мырза? Ооба. Илгиз Шамырзаев жооп берет. Илгиз Шамырзаев, аудио китеп окуп бүтүргөнсүзбү каналыңызда, YouTube каналыңызда? Урматтуу алып баруучу, азыр аябай бир өзүм да так эстей албай жатам, себеби пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны деген китепти аудиолоштуруп баштагам. Жана биринчи жана экинчи бөлүмдөрүн аудиолоштургам. Бирок азыр суроодо сөз болуп жаткан окуяга жете элек экенимди байкап турам. Бирок кайсы бир окуган маалыматтардын негизинде ал жерге каалаган эле адамды жаткызып болбойт эле. Бул иш аракет биринчиден ошол пайгамбарыбыздын өмүрүн сактап калуу максатында ишке ашырылган. Экинчиден эмне үчүн Азирети Алини жаткырышкан. Бул жерде маселеге келе турган болсок, ошол кол салган пайгамбарыбызды өлтүрөбүз деген душман өкүлдөрүнүн Азирети Алиге болгон мамилеси, ага болгон сый урматы өзгөчө болгон, андыктан адам тандоодо дал ушул өзгөчөлүктү эске алышкан. Эгерде балким башка бирөө болгондо аны өлтүрүп коюшу деле толук ыктымал эле. Жооп кабыл алынат. Эми мен туура жоопту айтайын. Чындыгында бир топ талаш суроолор, мындай эмелер келет. Эмне Азирети Алини бутпарастарды өлтүрүп коюш керек беле? Пайгамбарыбыз атайын кылдыбы муну? Же жашыныш керек болдубу? Бирок кандай болгон тагдырда алда коркунуч күтүлүп жаткандан кийин Азирети Алини такыр ал жерге алып келбеш керек эле деген курул логика пайда болот өзү бул суроону уккандачы. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү аманатка аябай бекем болгон, аманаткөй болгон. Ал гана эмес, бутпарасттар, жөнөкөй адамдар эмес, бутпарасттар дагы өздөрүнүн буюмдарын кайсы бир жака кетип баратса, Илгиз мырза, пайгамбарыбыздын үйүнө калтырып кеткен. Сенде ишенимдүү турат депчи. Эмне үчүн Алини жаткызды? Пайгамбарыбыз Алинин үйүндө, Алини өзүнүн үйүндөгү аманаттарды ээлерине тапшырып бериш үчүн Алиге дайындады. Эй, Али, эртең мына буюмдун ээлери келет, менин ордума сен жаткындагы буюмдарды ээлерине тапшырып кой деди. Өлүм жөнүндө сөз да айткан жок. Чындыгында бутпарастар келди дагы, пайгамбарыбызды өлтүрөбүз деп туруп журканды ачканда ал жерде ким чыкты? Али чыкты. Алардын да оозу ачылды. Мына караңыздар, эки жактан тең утуп атат пайгамбарыбызчы. Маселе, Илгиз мырза, буюмдарды аманат кылып тапшырып атат. Аракетиңиз жаман эмес, бирок жооп аныгында туура эмес. Эсеп 3-2. Телегөрчү тараптан Милдет Юсупов Алай районунан, Гүл чайынан биз телегөрчүнө суроо берген үчүн рахмат айтабыз. Жакшы суроо жөнөткөн. Демек сиз бул окуяга али келе элек экенсиз. Илгиз мырза, аудио китеп. Негизи урматтуу алып баруучу, көп ушундай бир окуялар күзөтүлөт. Оюн учурунда таппаган суроолорумду оюн бүткөндөн кийин бир айга жетпеген эле убакыт ичинде окуп калып өкүнгөн учурлар аябай эле көп болот негизи. Ийгилик командага жана биз оюнду улантабыз. 6-раунд. 6-раунд. Акыркы окуганыңыз кайсы аудио китеп болду, Илгиз мырза? Негизи акыркы окуган китептеримди эфир аркылуу айтканга деле бир аз тартынып турам, себеби мен YouTube каналымда жалаң бир криминалдуу окуялар, ушул жыландар канчасы дегендейби? Ооба. Ботокөз Жакып кызы Талас шаарына силерге каршы суроо берет. 1996-жылдары Израилдин башкы раввини, бул башкы раввини деген диний баягы ишмери болот Израилдердин, өлкөнүн православдык динчилдерине кылымдар бою бекем сакталып келген сакал коюу салтынан баш тартууга расмий түрдө уруксат берген башкы раввин. 96-жылдары. Ошол мезгилдерде 2000 жылдан бери жөөттөрдүн тарыхында алгачкы жолу атүгүр алардын Талмуд деген өзүнүн баягы китеби бар. Ошол китебиндеги маалыматтарга ылайык сакал муруттарды тазалап жүрүүгө мүмкүнчүлүк берилген жөөттөргө. Эми урматтуу билермандар, бул жерде соңку жылдардагы эл аралык кырдаалдар ал тургай ошол айталык диндер аралык мамилелер дагы бул жерде сөз өзүнүн таасирин тийгизген. Раввиндин мындай чечим кабыл алуусуна негизги себеп эмнеде? Бул жерде негизги башка бир себеп бар. 96-жылдар минута кетти. Жөөттөр булар
мындай сакал деле мындай кеңир коюшат. Булар мондайынан да өстүрөт. Андан кийин такыр тегерет болчу атат. Себеп кандай болушу ошол мүмкүн себептер? негизи булардын мындай барбы? Талмуд деген китебинде дагы бул милдеттендирилген экен да. Бул ошого өзгөртүү киргизип туруп жаңы алып таштап Ошол убактарда согуш болгонбу же? эмне үчүн 96-жылы эл аралык мамилелер, диндер аралык мамилелер, кагылышууларга байланыштуу мамилелер келишпегенге байланыштуу окуялар 2021 болот. Уюмдар түзүлгөнбү же? сакалды эмне үчүн алабыз жигиттер? Ал сентябрда 2002-жылда 11-сентябрь болуп атат дагы. 96-жылы бул жерде жылдан айтып атат да. Израиль жакта бири-бирине кол салуу, басуу, мындай согуштук иш-аракеттер такыр эле такайлы болуп турат. Сакал коюп алса мүмкүн башка бир топтун мүчөсү же атайын бул жана болот дагы. Кээ бир мусулмандарга жана калтыр болот дагы. Жаман Израиль виза берүү чек ара же болсо финансылык маселеге байланыштуу сакалын кагай албай калып сакалды алуу эмнеге алып келет балдар? Сакалды тазалап атабыз. Немеге сүрөткө түшкөн мына паспорт. Бул исламий менен башка байланыштуу. футболго байланыштуу экен да. Бирок булардын ыйык китебинде сакалды Сагын мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого буюрса жаңы оюнчубуз Кутман Жанбек уулу буюрса аракет кылып көрөт. Мен ойлойм Данияр мырзага окшоп жакшы жооп берсе керек. Жана кырдан алып чыгып Кутман мырза, кана жооп бериңизчи, кандай деп ойлойсуз? Урматтуу алып баруучу, биз ошо команда менен кеңешип, бирок анык билбей атабыз 96-жылдары кандай окуялар болгон, бирок ушу диний экстремисттик, террористтик уюмдардын чыгуусу же болбосо ошол мамлекетте ушундай нерселер күч алып бараткандыктан ушундай сакал коюуга тыюу салынган болушу мүмкүн деген чечимге келдик. Дагы ушулар да террорист деп ойлоп калбасын деген максаттагы болушу мүмкүн да. Православдарга ошентип айтып атат да, православ мусулмандар жок бул жердечи. Эгерде байланыш башка мамлекеттер менен байланышта мындай бир түшүнүктүү. Эми мына элестетип көрүңүздөр, православдардын динчилдери, диний ишенимдеги поптору сакалдарды узун коюшат да. Узун, калың коюшат. Еврейлер бай раввиндер дагы сакалдарды узун коюшат аларчы. Эмне маселе бар? Мисалы үчүн бул жердечи башкы раввин, Израилдин эң чоң мындайча айтканда муфтийи да. Ушундай эмне үчүн мен 96-жыл дедим. Элестетиңиздер, кайсы бир жылга өзү чектебейт да, мына жыл алгыла, бул жыл койгула деп айтылбайт өзү негизичи. Бирок 96-жылдары раввин буйрук чыгарып атат, алга сакалыңар депчи. Эми карагыла. Маселен өзүнө келе турган болсок, ошол жылдары Кутман мырза, Израиль менен Ирактын ортосундагы мамилелер чыңалып кеткен. Ирак аскерлери химиялык заттарды колдонуп кетпесин деп, химиялык заттар деген бул чабуул учурунда ар бир израилдик жаран андан коргонууга даяр болуш керек. Коргонуу кандай бул коргонуу? Ядролук коргонуу бул сөзсүз түрдө противогазды кийип алуу. А противогазды тез кийүү үчүн бет тегиз болуш керек, Кутман мырза. Сакал, узун сакал противогаз кийгенге аябай тоскоол болот да, чындыгындачы. Раввин ошол нерсени назарга тутуп, алып тургула деген. Жооңар туура эмес. Жана эсеп 3-3. Эл аралык мамилелер, тарых, бул тарыхта бар, негизи тарыхка бир аз универсалдуу адам болуш керек. Ошон үчүн барлык суроолорго жооп тапканга аракет кылыңыздар. 7-чи раунд. 7-чи раунд бүгүн финал. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ким жеңет бүгүнкү оюнда? Телекөрүүчүлөрбү же Мамановдун командасы? Азырынча теңдешүү. Сиздерге каршы Нурзат Мусаланова, Талас облусунун тургуну, биздин күйөрман. СССРге кайтат экенбиз. СССРдин ошол кездеги тышкы иштер министри Эдуард Шеварднадзе декабрь айында АКШка расмий визит менен учуп кетмекчи болот. Бирок учак учуп кеткен экен. АКШка расмий визит менен учуп кеткен. Бирок учак конорго саналуу саат калганда Шеварднадзе учакты кондурбастан СССРге тез кайтып келүүгө чечим кабыл алат. Урматтуу билермандар, декабрь айында дейт,
ошол кездеги СССР жылдар жазылбай атат. Эмнегедир сиздерге суроо. Эмне үчүн Шеварднадзе учакты кондурбастан кайра СССРге кайтып келди? Эмне себептен минута кетти? 1-декабрь беле СССР 15-декабрь СССРдин жоюлушу болот ал 90 ага чейин болот да. Эмне үчүн бул кайтып келип атат? Иши менен барып атат. СССРде бир окуя болуп анан кайтып атат. Бул баягы Афган согушуна байланыштуу эмеспи? СССРдин кириши менен анан балким Россиянын баягы чек коюп койгон да. Декабрдан 31 январга өтүп кетип санкция катары санкция киргизип койгон да балким. СССРдин президенттери каза болуп калган күндөр. Балким ошол бир жерден көтөрүлгөндө жерден бир окуяны көргөн да, бир күбө болгон балким ошол эмне болушу мүмкүн? Бул бир жана Чернобыль окуясынын натыйжасы кайра кайтып келип жаңы жыл эмес, кыш болсо жыл алмашып кеткенми дейм да. Чернобыль жыл алмашып кетсе бул бул эми тактап барат да, башка. Значит, бул жерде балким ошол мезгилде СССР ядролук Афганистан аскерин киргизген дагы анан бул СССРден чыккан самолетторго тигиз салып койгон. официалдуу жана болгонбу, жоюлуу? кышта болгон ошол. Кайсы бул жылдар, а? Самолетте кетип аткан Чернобыль окуясы болгондо Америкага официалдуу визитти анча-мынча адам кайтара албайт, Сагын мырза. Бирок бул кайтып келип атат. Демек, өтө бир зарыл бир нерсе бар да бул жердечи. Шеварднадзе. Жооп бериңиз. Ким жооп берет? Сабырайм. Жооп берем. Тарыхчы катарында өзүңүз. Урматтуу алпарчы, өзүн жооп берген аракет кылайын. Бул жерде 1989 жылдары Афганистан окуясы болушу мүмкүн. Себеби Орус аскерлери же Орусия өкмөтүнүн албетте эми дүйнөдө СССР менен АКШ ар дайым тирешип келет. Тилекке каршы азыркы учурда да ушундай саясат, ал мурунку учурда да ушул эле саясат болушу мүмкүн. Аскерлерин киргизип жатканда Орусияга ошол АКШ өкмөтү тарабынан санкция салынып, айла жок тилекке каршы конууга да уруксат болбогон, айла жок кайра кайтып келген да. Ушул окуя болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтайын. Шеварднадзе Эдуард 1985 жылдан 1990 жылдын 20 декабрына чейин СССРдин тышкы иштер министри кызматын өтөгөн, Сагын мырза. Визит АКШка 1988 жылы декабрда болуп жатат. 1988 жылы 7 декабрда Армениянын түндүк жагындагы Спитак шаарында эмне болгон? Өтө чоң жер титирөө болгон, Сагын мырза. Маселе бул жерде жер титирөөлө. Бул апат 25 000 адамдын өмүрүн алып кетти. 514 000 адам үй жайсыз калды жана 140 000 адам майып болуп калды. Шеварднадзенин эрки жетип, Армениянын эли үчүн Америкада визитин токтоткон. Бул 88 жылкы жер титирөөнүн айынан кайра кайтып келе атат, урматтуу Сагын мырза. 4-чү эсеп 4-3, ошон үчүн жылы жазылбай атат. Сиздерди өзү тапса керек жылын деп туруп, жылын жазбаган экен. Телекөрсө бир упай алдыга чыкты. 8-чи раунд. Супер Блиц. Демек, команда жогорку лигада 10 секунд убакыт. Сагын мырза, өзүңүздөр акылдашып, ким Блиц раундда ойношун тактаңыздар. Данияр мырза, даярсызбы? Даярмын. 3 суроо берилет, 20 секунда. Сизге каршы Төрөкул Мусаев Нукат районунан суроо берет. Сизге ушундай фото суроону жөнөтүптүр. Бул бир жарнамалык роликтен көрүнүш. Эмненин жарнамасы болчу бул? 20 секунда кетти. Мунун түйүндө ошол жарнамаланган нерсенин сүрөтү бар. Биз аны бекитип койдук, кыркып.
Үстүнкү сүрөтү ушундай. Бул баарыбызга белгилүү эле Жөргөмүш адам кинофильмдеги ошол Жөргөмүш адамдын колу экенин көрүп турабыз. Бирок бул эмненин жардамасында колдонгон муну? Данияр мырза. Мында Жөргөмүш адам эс үчүн жоголуп жаткандай бир элес калтырууда. Демек, бул жерде жардамада клей болушу мүмкүн. Тиги баягы клейге окшоп ар жерде баягы кармап кетип аткан элестетип атасыз азыр, жабышып, Демек, бул жерде Жөргөмүш адам дагы ушул клейден чыга албайт деген мааниде болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Демек, биз ушундай түшүндүк. Эң супер клей, мындайча айтканда, супер клейдин рекламасы депчи. Туура жооп. Бул жерде курт кумурскаларды өлтүрүүчү каражаттын рекламасы болчу. Данияр мырза, Жөргөмүштө курт кумурскалар немесине кирип кетет, зыянкечтер. Бул ошол курт кумурскаларды өлтүрүүчү каражаттын рекламасы экен. Бул жерде ошо Жөргөмүш адамды өлтүрө койгондой, мындайча айтканда, эң күчтүүсүн дагы өлтүрүп коет деген реклама болчу. Маркетинг ушундай. Тилекке каршы Блиц токтоп калды бул жерде. Урматтуу команда. Оюн улантылат, бирок жалпы эсеп дагы телегөрчү тарапка өттү. 5-3. 5-3. Эми команда өтө этият болуш керек. Эми чамдаш керек. 9-раунд. 9-раунд. Тынчтык Кубатбеков Бишкек шаарына силерге каршы суроо берет. Биздин клубтун көрманы демейдегидей эле Тынчтык Кубатбеков кандай суроо жөнөтүшү мүмкүн деген суроого Илгиз мырза сөзсүз иероглиф деп жооп берет. Же адаштымбы? Адашпадыңыз. Себеби мындай диалогтор көп эле болуп келет. Анда эмесе Тынчтык Кубатбековдон Кытай иероглифтери мониторго көңүл бурабыз. Адаттан тыш иероглиф силерге. Урматтуу команда. Бул эгиз иероглифтер, эгиз деп койсок болот, анткени окшоштой эле, эки окшош Кутман мырза, Албетте бир түшүнүктү берет. Бул эгиз иероглиф. Демек, бул жерде бир маани бар. Иероглифтердин аттарын дагы мен жашырып койдум дейт. Негизи Тынчтык мырза аттарын айтчу. Пи, же болбосо Си, же Чен деген бир маани билдирет деп айтчу. Бул сапар аттарын дагы жазбаптыр. Аны жөн жерден кылбадым дейт. Бир себеп менен айтпай атам дейт. Анткени ушул иероглифтин өзүндө эле жооптун жарымы айтылып тургансыйт дейт. Иероглифтин өзүндө жооптун жарымы бар дейт. Дагы бир өзгөчөлүгү. Бул терминдер кандай аталса, жашоодо деле, турмушта деле ошондой аталыш менен айтылып келет экен. Биз жашоодо ушундай эле аталыш менен колдонот экенбиз да, мындай. Айталык 98% окшоштук бар аталышындачы. Тамган аталышы менен. Эми сиздер урматтуу билермандар, бул иероглиф эмнени түшүндүрөт? Минута кетти. Эки окшош сөзбү же бир сөз табасыз? Эгиз болот окшош. Жок, эми болгону Бир сөз келип чыгат. Бир эле сөз келип чыгат. Эки сөз келип чыгат. Негизи бир эле маани билдирет да. Эки сөз айтылат, бир сөз. Окшош, жанагы эки жанагы окшош болот атат. Не болушу мүмкүн? Көз айнеки окшош. Тагын көз айнеки Остановка, аялдама. Тагын көз айнегем жакыныраак бирок. Көз айнекпи? Тагын эки жака ийин атат. Өзүнүн көрүнүшүндө эле турат ошол. Эки жака турат. Оң жана сол болушу мүмкүн же минус болсо эки. Мына үстүндө каршы болуп калганда. Дагы башкачы, башка. Карыя деген сөзбү же мындай? Карама каршы. Эгиз айнек кире турган болсо. Эгиз айнектер, көз айнектер дагы. Башка. Бул жанагы эмес, эгиз краснода 4 жанагы болот да. Эгер окшош болсо ДНК же ДНК болушу мүмкүн. Бул көз айнек. Тагын адам эко жанагы 4 бурчтуу. Терезе эмес, бул жагы айнек терезе эмес. Телевизор бул. Машинанын эмес. Телевизор серибе эле адашпасам ушундай. ТВ, телевизор бул. Бул техникалык меге окшош да пианинонун ачылганына окшош. Бул жагынан карагандачы. Пианино. Фортепиано. Ошо деле окшош экен бирок мындай. Пианино түйүндө мындай тебе тургандары бар да, мындай ойнойт да, мындайчы. Фортепиано. Фортепиано же пианино. Тагын
негизи экөө Кайсы Автоунаадан да изделби, бир нерсеси жокпу? Сиденье. жанагы айнегүбү? Олтургуч. Күзгү. Оң сол. Автоунаанын олтургуч эмеспи? Жаткырып үстүрө тургузган. ооба автоунаанын эки жакта күзгүлөрү мындай Ошол болушу мүмкүнбү? Мындай болуп анда тагын кол тормозу бар. Сагын мырза, тагын Сиденьянын убакыт алайлы эми, бонус алабыз да. ортодон жардам аласыздарбы же бонус аласыздарбы? Ордодон. Урматтуу алып баруучу, буюрса эми Ордода салым жаса керек. Буюрса Ордодон жардам алабыз. Урматтуу Ордо, команда үчүн жардам бериңиздер. 20 секундда кетти. Рикша деген вариант кетти мага. Рикша. Бирөө алда кетти эки сүйрөп алган. Анан да бир вариант болот. Чай деген вариант да болот. Чайдалар чая дейт. Тагын. Чай алып. Анан бул иньян болот. Эгер биринчиси радио болушун деп Ошондо Рикша болушу да мүмкүн деген. кайсы токтолойлу. Иньян анан кайсы чай? Рикша чайды, алар чая дешет да. Тагын. Пианино эмес, Пианино. Машинаны жырабыз эмеспи? Иньян деле жакшы вариант окшойт. Мындай окшош болуп атат, мындай айланат го, кара менен айланат. Балким ин десе, ян деп чыгып калат ошондой. Болобу же башка жана очки тепкич эмес. Ордо, жардам бүттү. бир минут алайлыбы? Сагын мырза, Алабызбы же жооп беребизби? кандай чечимге келдиңиздер? Жооп берген жакшыбы? Жергиликтүү аталышы турмушта деле ошондой эле айтылат экен деп атат. Илгиз Шамырза жооп берет, урматтуу Эсеп алып баруучу. 5-3. Эгер туура эмес жооп берсе, команда жеңилет. Сагын мырза, мен алдын ала айтып коеюн. Ишенимдүү жооп болсо, жооп бериңиздер. Болбосо жардам алыңыздар. Мага айырмасы жок. Илгиз мырза, ишенесизби өзүңүзгө? Урматтуу алып баруучу, негизи ишенимдүү түрдө жооп бергенге аракет кылам, ооба. Жооп бериңиз анда. Бул жерде ушул клуб мүчөлөрүнүн бир топ жардамдары деле ошол багытка барууга аябай жакшы салым кошту. Эгерде бул жерде берилген эки иероглифке маани бере турган болсок, экөө тең бири-бирине окшош дээрлик астыңкы сызыкчаларын эске албаганда, демек Кытайларга байланыштуу ошондой эки окшош предметтерден издегенге же түшүнүктөрдөн издегенге аракет кылабыз. Бул бир. Экинчиден, бул жердеги ошол аталышы айтылса, анда бул суроо берүүнүн деле кажети жок деп атасыздар. Андыктан биз ошол клубтун мүчөлөрүнүн жардамына таянып, бул иньян деген бир түшүнүк окшойт деген жоопту беребиз. Ал эмнени билдирет? Иньян деген ошол Кытайларда тегерек, баягы ак менен каранын мындай айланып жаткан символ да. Жанакы ак каранын. Ооба. Мен байкашымча ак менен каранын чогуу жүргөн эч кандай элементи жок. Макул, мен сиздин оюңузду бөлбөйүн. Келиңиз анда чай деген жоопту берип көрөлү. Чай болгондо кытайча эмне дейт чайда? Чий дейби? Чай ал десе керек. Чай. Негизи ушул жоопту кабыл алып көрүңүз, урматтуу алып Чайдыбы? Эгерде буга чейинки суроолорго анализ бере турган болсок, биринчи автомобиль, андан кийин ошол ылдамдыкты көзөмөлдөөчү бөлүмдөр жөнүндө суроо түшкөн, балким автоунаага тиешелүү бир түшүнүк боюнча да болушу мүмкүн. Мага кайсыны сунуштайсыз? Чайдыбы? Негизи өзүмдүн аябай ыңгайсыз сезип атам, себеби улам варианттарды алмаштырууга бизде мүмкүнчүлүк болбош керек эреже боюнча. Андыктан ушул акыркысы болсун деп туруп, бул автоунаанын эки күзгүсү деп коеюнчу. Автоунаанын күзгүсү. Эгерде жашоодо колдонула турган болсо, кандай сөз айтылар экен биздин жашоодо? Бул иероглиф күзгү деген маанини билдирет деп жооп берди. Илгиз мырза, мен жоопту кабыл алдым. Ишенесиздерби? Ушул суроо боюнча мен телекөрүүчү менен бир топ талкуулаштык. Телекөрүүчү айтты. Мен ал сиздерге телекөрүүчүнүн вариантын айтып атам да. Мен өзүм сунуштаган вариантты телекөрүүчү айтты, анда өтө оңой болуп калат деди. Эгерде сиз ушуну кошсоңуз деди, өтө оңой болуп калат деди. Азыр жоопту угабыз. Мен мына жооп кабыл алдым, мен эми өзүм сунуштаган вариантты айтайын. Бул иероглиф спорттун кайсы түрүн түшүндүрөт деп кошуп койсок кандай болот десем, көрүнүп эле турбайбы спорттун ошо түр экендиги деди да. Семете мырза, спорттун кайсы түрү демексиз? Урматтуу алып баруучу, эгер спортко жетелей турган болсоңуз, анда биз стол тенниси деп атабыз. Илгиз мырза,
стол тенниси деп Семет Мырза айтып атат да. Мындай окшоштук барбы стол теннисине? Негизинен стол теннисине окшоштук бар. Пинг-понг деп атышат негизи баягы теннис шарын эки жолдоскага тийиши. Сүрөткө иероглифке маани бере турган болсок дагы эки окшош иероглиф берилип атат жана андагы шардын топчонун аракетин көрсөтүп атат. Илгир мырза, мен эми туура жоопду айтайын. Сиз пинг-понг деп айтып атасыз азырчы. Бул иероглифтин кытайча аталышы пинг-понг. Пинг-понг. Эл аралык терминде сиз айтканда бул пинг-понг. Демек бул стол тенниси. Ооба, ушул жоопту кабыл алыңыз, урматтуу. Бул иероглиф пинг-понг же болбосо жалпылап айтканда пинг-понг стол теннисин билдирип турган болчу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу команда 6-чы эсебинде Сагынбек Мамандын командасы Тилекке каршы финалда жеңилип жатат. Финалга чыгуунун өзү бир топ машакатты пайда кылат. Ошентип дагы жалпы оюн үчүн бир команда үчүн кол чаап коелу. Урматтуу алып баруучу, биз финалдык оюнга күбө болдук. Бирок финалдан биз жеңишти күттүк эле, Тилекке каршы жеңилүү менен аяктап калды. Сагын Маманов финалга көп эле жол чыгат. Бирок ушул финалдык оюндарда көбүрөөк жеңилип калып атат эмнегедир. Бул биринчи жолу жеңилүү эмес. Бирок кийинки финалдарында мен жеңишти каалайт элем. Анан балким бул жеңилүүгө ушул команданын бир мүчөсү келбей калыптыр, ал мүчөсүн биз мыкты билерман катары билебиз. Ошол дагы таасир этип калгандыр. Темирлан мырзанын ордун айтып атасызбы? Ошону айтып атам. Темирлан мырза жылдык оюнда дагы мыкты билерман болгон. Өзүнүн интеллектуалдык потенциалы күчтүү. Бирок команда деле жаман ойногон жок. Өзүнүн колдон келген аракетин жасады. Суроолор мыкты тандалыптыр. Суроолордун арасынан биз Ботокөз Жакып кызынын противогаз жөнүндөгү суроосун мыкты деп таптык. Бул командадан үмүт чоң. Суроого келе турган болсок, Семет Мырза айткандай эле 6-чы раунддагы противогаз тууралуу суроо эң мыкты болду окшойт. Анан эң активдүү катышуучу да биз Нурстан экөөбүз сүйлөштүк, бул Данияр мырза болду окшойт. Биринчи раундда игра кальмара оюну жөнүндөгү суроонун табылышына себеп болуп, кыскасы дагы бир суроого аракет кылды Блицте. Негизи жакшы оюн көрсөттү Данияр. Рахмат. Урматтуу алып баруучу, бул эми финалдык оюнда жеңилүү бул табигый абал деп айтсак болот. Себеби бул финалдык оюн. Бул дүйнөлүк оюндарда деле мындай процесс болуп келет. Анан мен бир нерсеге кубандым бүгүн. Билерман ордодо жаңы баягы самый яркий игрок деп коет го. Ошондой бир жакшы оюнчулардын тарбияланып келип жаткандыгы бизди абдан кубандырат. Себеби биз бул процессти команданын жаш оюнчусу Данияр Исаевтан байкап атабыз акыркы учурларда. Себеби Данияр Исаев акыркы учурларда бул ордодо өзүнүн ордун таап жаткан билерман катары белгилүү болуп барууда жана өзүнүн оюнун таап атат. Упайды Данияр Исаев алып келип команданын алдыга сүрөдү. Негизи бүгүнкү оюнда Данияр Исаев мыкты ойноду. Биз Даниярга ийгиликтерди каалайбыз. Жаңы бийликтерди багындырып жүрүшүнө тилектешпиз. Командага кийинки оюндарда ийгиликтер. Рахмат. Утулуп калдык Тилекке каршы. Мындай оюндар чындыгына жогоруда билерман айткан сөзүнө кошулабыз. Биз көбүрөөк ошол тандалып чыгып, башка көп команданын үстүнөн, телевизор үстүнөн жеңишке чыгабыз. Айрыкча финалда акыркы 1-2 жылда Темирлан мырза аябай мыкты оюнчу боло баштады. Анан тамаш иретинде өзү ушул жакка отурган оюнчуса көбүрөөк мыкты боло баштайт да. Чындыгында көп оюнчулар оң тарапта, сол тарапта эмнегедир энергия болуп, биздин энергия ушул жакка кетип калат окшойт. Мындай авырач. Анан бирок ийгилик болсун, Кудай кааласа. Билерман ордо клубу менен биргеликте өткөрүп атабыз. Келечек муунду, билимдүү, илимдүү болууга, ыймандуу болууга чакыруу баарыбыздын милдетибиз. Мына 31 май күнү саат 13:00 биздин Ош шаарынын Кыргыз Өзбек эл аралык университетинде мыкты китеп окурманы буюрса кароо сынагы болот. Түштүк региону боюнча ушул окуучулар катышууда. Буюрса ушул жерде дагы биз билим алууга, интеллектуал деңгээлин көтөрүүгө ар дайым салым кошобуз. Конкурс буюрса калыс өтөт. Мыкты китеп окурманына сыйлыктарыбыз бар. Буюрса бардыгын биз буюрса күтөбүз.
конкурста ийгиликтер каалайбыз. Билермандарга ийгилик, мыкты каршылаштар болсун, буюрса командабыз өнүксүн. Азыр болсо анда биз белектерди тапшырууга кезек берсек, бүгүнкү оюнга ушул команданы колдоп Panda Food аттуу тамактануучу жай ушул командага акчалар сыйлыгы бар экен, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Адал таттуу дайыма жаңы гана Барболдун таттуу шириндиктери биздин студияга чоң рахмат. Барбол компаниясына ишине ийгилик каалайбыз. Ар дайым оюнубуз ушундай позиция менен аяктай берсин. Демек, бул жерде Ботогөз Жакып кызынын противогаз тууралуу суроосу мыкты деп тандалыптыр. Биз актив дизайндын кичинекей акчалар сыйлаган Ботогөз Жакып кызына жана ошонун бир бөлүгүн Данияр Исаевке биз тапшырабыз. Жазгы сериялар соңуна чыкты. Бүгүн финалды көрдүңүздөр. Билек күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Чоң рахмат. Ассалому алейкум, көрүшкөнчө.